Чек ара жанжалында Баткен районунун Көктерек айылынын тургундарынын да турак жайлары өрттөлгөн. Үй жайсыз калган 19 кожолук курулуш иштери бүткөнчө убактылуу чатырларда жашап келет. Учурда 5 үй бүлө атайын тигилген чатырда болсо, күз мезгили келип аба ырайы суута баштагандыктан калганы жаш балдары менен туугандарынын үйүнө көчүшкөн. Бу жерде 4-5 үй бүлө калганбыз, калганы биз туугандарга кеткен, туугандарда жашап атат. Суук да суук, кырбайсың, палаталар суук, жашоо кыйын. Ошого көчүп кетти деп ойлойм да, өзүнчө. Биз болсо мынтип жашап атабыз эми чыдап. Суук түшпөй, кече суук болуп атат, көрпөчөлөр өйүл болот. Тырышып жашап атабыз. Турак жайсыз калган жарандар жакынкы күндөрү жаңы конушка кирсек деп үмүт артат. Айрыкча карыялар түн ичинде чатыр суук болуп, кыйналып жатышканын айтышты. Күз кеп калды, эми башка жакка барып жашашка үйүбүз болсо. Мен ушинтип отурабыз, бүтүп калат. Сентябрь ичи бүтөт деп министр ошенткен экен. Сууктан энди ушинтип урамчылганып, эме кылып отурабыз. Жакшы элебиз ушинтип. Суук болгон күнү ушинтип табың айнып калат, анан болсо дагы жакшы болуп калат. Көктерек айылын калыбына келтирүү иштери ушул жылдын май айында башталган. Бүгүнкү күндө 19 үйдүн пайдубалы салынып, дубалдары жарым-жартылай тургузулган. Курулуш материалдарынын өз учурунда келбей жатканынан улам толук бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат дейт иш башкаруучу. Бизге азыр рабочылар бардыгы даяр, жумушчулар топтоо менен максаттан келген жумушчулар деле күтүп жатат азыр. Төлкө биз материалды гана күтүп турабыз да. Азыр мына карагыла 3-4 үйдү ушинтип тургузуп койдук. Булардын да карказдар бар да, кошула турган өзүнчө сайын тете турган. Ошо материалдары келсе болду уже. Жумушчулар, жумуш топ көп. Бетте бир 20-30 бала күтүп жатат. Келсе толугу менен материалдар. Bir айда элдер кирет деген үмүт бар да, киргизебиз да, Кудай кааласа. Күйгөн үйлөр түрк ишкерлери тарабынан калыбына келтирилүүдө. Курулуш материалдарынын өз убагында келбей жатканы жолдун алыстыгына байланыштуу. Ошентсе да сентябрь айынын соңуна чейин курулуш иштерин толугу менен бүткөрүп, ээлерине тапшыруу пландалууда. Өзү 140 үйдүн курулушу бул өтө чоң квадраттагы үй. Бул 100-үнү азыр биринчи биз уже Лейлик районунан башталган эле, аны толук бүтүрүп бердик үй ээлерине. Турциядан келаткан 7 машина Өзбек Республикасына киргениге 2 күн болду. Кудай берсе бүгүн чыгып калат деп турабыз. Ошо бул Баткен районундагы айылдарда 40 үйдү дагы ушу сентябрь ичи баарыны толугу менен бүтүрүп өз ээлерине тапшырабыз. Ушул тапта Лейлек районунун Максат айылындагы күйүп кеткен 100 үйдүн курулушу толугу менен бүткөрүлүп, таза суу менен камсыз кылуу жана жарыктандыруу иштери кызуу жүрүүдө. Мындан сырткары каргашалуу окуяда набут болгон жарандардын үй бүлөлөрү үчүн 36 үйдүн курулушу аяктап, жакынкы күндөрү ээлерине тапшыруу каралган. Айжан Аташтанова, Медирбек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.